концепциясын колдоп аткан себебибиз анткени 1000 агитаторду өткөрүп алдыңар шайлоого деп. Ар бир кандидат 1000 агитатор. Ушуну эле сөздү айткансыңар. Концепцияны коюп отуруңуз. Силер сүйлөп атканда мен унчукпай тургам. Ошол эле нерсени айткансыңар, концепциясын өткөрүп алалы. Анан кийин карайбыз деп 1000 агитатор кылып өткөрүп алдыңар. Мыйзам долбоорун. Ар бир кандидатка. Керекпи силерге 1000 агитатор? Түшүнгөн жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден, кыргыз тили боюнча мыйзамга биринчилерден каршы болуп чыккан, элге жаман көрүнгөн менмин. Мен айтып чыгышкан. Эрулан кыргыз тилине каршы чыкты деп. Ошондо айткам мен. Коллегалар да ошондо айткан мен. Ушул күнгө келесиңер деген менчи. Мына келип атасыңар. Бизде, урматтуу спикер, бизде мындай кол тийбестик барбы? Жогорку кеңештин депутатынын кол тийбестиги иштеп атабы, силерге иштеп атабы деги айланайын, мага иштебей эле. Бир жерге барсаң киргизбейт, текшерет бутуңа чейин, же мен эле өтүп атам бандан. Спикер менен чогуу өтүп калсаңар, бүт нос кийимиңерге чейин чечип болуп атасыңар. Кол тийбестик жок азыр депутатта. Анан мындай айтайын деген кыргыз тилине каршы эч ким жок. Силер дагы туруп айтып атасыңар, биз дагы туруп айтып атабыз. Кыргыз тилинде эле сүйлөп атам мен. Эне сайдан бери алып келген кыргыз тилин силер бияктан коргобойсуңар. Тил корголгон, тил ушул күнгө чейин жеткен, ушул жерде турабыз, кыргыз тилинде сүйлөп атабыз деп. Баягыда да айткам мен ушуну 2 жылбы 3 жыл мурун. Кайталап кетейин, бул жерден Токмокко чейин, биягынан Токмокко чейин, биягынан Кара-Балтага чейин, андан ары бүттү кыргыз тил. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ошондо да айттым эле. Силер кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөй эле койгочу. Бюджеттен акча коротуп, өзүбүз сүйлөп аткан, өзүбүздүн каныбызда агып аткан тилибизди өнүктүрбөй эле койгочу. Башкача деле өнүктүрсө болот. Кыргызча сүйлөп атпайбы, туугандар?